Дагы бир ирет кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн блогерлик темасынын алкагында кеп кылуудабыз. Студиябыздын коногу сүйүктүү жар, меримдүү эне, күйүмдүү келин жана таланттуу, өзгөчө өнөрлүү жаш блогер Нурайым Талантбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса, жакшы келдик. Жакшы, алгачкы эле суроом, блогерликке активдүү киришип иштеп баштаганыңызга канча убакыт болду жана блогер болушуңузга эмне түрткү болду? Блогерликти баштаганыма буюрса 1 жылга жакындап калды. Былтыр жазында баштагам. Анан түрткү болгону бул негизи турмушка чыга электе дагы ар кандай активдүү жүрчү. Мисалы, ар кандай цехтерди ачып, нан салган цехтерди иштеттик, швейный цех, анан дагы туристтерди аркы берки чокуларга алып барып жүрдүк. Анан ушундай активдүү жашоо менен келатып, анан айылга турмушка чыгып калдык. Анан чыкканда ал жактан баягы үйдөгү оокат менен, баягы бүтпөгөн оокат менен алышып атып, баягы адам үйдө отура берсе да кичине депрессияга түшөт экен. Анан ошондон улам баягы депрессияда болгондо негативдүү ойлор да келе баштайт экен. Анан ошондон отуруп ойлондум да, туура эмес ойлорду ойлобой, тескеринче ошол ойлорду оңдоп, түздөп, мен өзүмдү колго алайын деп. Анан ошондон улам акырындан баягы ар кандай биринчи выпечкалар жасап сатып көрдүм. Андан кийин блогерликти акырындан баштап көрөйүн деп элдерди турап мен дагы чыгып баштап калдым. Демек башында жөн гана 1 жыл болгон турбай жакшылап киришип иштеп баштаганыңызга, ага чейин социалдык баракчаларга кирип келгенсиз да? Кирип жүрчүм, бирок активдүү эмес. Анда санда эле айда жылда бир эле кирип карап коюп чыкчым. Көбүнчө кандай тематикада видео тартасыз жана ал видеолор аркылуу коомчулукка, элге эмнени айткыңыз келет, эмнени бергиңиз келет? Негизи мен видеолордо келиндик образда чыгам, жана дагы айылдын жашоосун чагылдырып берем. Негизи көпчүлүк адамдар, негизи эле көпчүлүк жаштар мындай айылдан көпчүлүк катышат экен да, бирок айыл жашоосунда негизи мындай плюс жактары да аябай көп. Ошол эле таза аба, ошол эле натуралдуу продуктылар, токчулук, молчулук деген сыяктуу. Анан дагы эмнени жеткизгим келет? Негизи ошол айтып өткөндөй эле ошо декреттеги айымдар мага аябай көп жазышат. Декретте отурам, анан антип атам, мынтип атам деп ар кандай көйгөйлөрүн айтып, бирок ошолорго айтат элем мындай өзүңөрдү өнүктүргүлө, өскүлө, үйдө отурам деп эле баягы оокат менен эле алек болуп өзүңөрдү таштап койбой, тескеринче өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Анан мындай биз эне болгондон кийин баягы эне сөзсүз түрдө өсүп турушу керек экен да, күнүгө. Ошол эле коомдун тарбиячысы эне деп коет эмеспи? Аны сага туура айтасыз. Күнүгө изденүүнүн үстүндө болушубуз керекпиз. Туура айтасыз. Ошо мисалы оокат жасап жатсак деле, мисалы оокатыбыз бар, анан бүтпөйт да, анан баягы бошобойт да, китеп окуп отурганга дешибиз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мисалы аудио китептерди коюп койсок болот, же болбосо бир жакшы пландарды түзүп, бир целдерди коюп, эме бир пайдалуу эки иштен бир иш кылып иш кылсак болот да. Мисалы ошолорду жеткиргим келет элгечи. Айылдын кереметин, айылдын сырын, өзгөчө бир ачылбаган сырларын айтып берип, көргөзүп берип жүрөсүз. Аны дагы биз байкап жүрөбүз. Анан контент жаратуу үчүн идеяны кайдан аласыз? Идеяны негизи тараптары ар түрдүү. Мисалы эле ошол эле жашоодон алам, мультфильмдерден, кинолордон, анан социалдык тармактарда да ар кандай видеолор чыгып атпайбы? Ансыгандай ошолордун баардыгы тең айтор мээге топтоло берет окшойт. Анан видео жасап чыгарарда ошолордун баардыгы тең акырындан баягы өздөрү эле келип баштайт десем туура болот го. Баягы 92 000 катталуучу 100 000ге чукулдап атпайбы? Бул дагы оңой катталуучу эмес. Мынча катталуучуну кантип өзүңүзгө чогулттуңуз жана канча убакыт сарптадыңыз? Негизи эле баягы гифтерге катыштыңызбы же өзүңүздүн ак эмгегиңиз менен өздөрү кызыгып келген катталуучуларбы? 92 000 катталуучуну ушу Reels аркылуу чогулттум. Буюрса көрсө Reels'ти мындай туура видео, жакшы видео, баягы качествосы менен чыгарса, ошонун аркасы менен катталуучулар өзүлөрү келет экен. Буюрса ошо катталуучулардын баардыгы живой, Instagram'дан баягы аккаунттан деле көрүп турсаңыздар керек, актив жакшы эле чыгып атат. Буюрса ошол Reels аркылуу келген катталуучулар. Ушунча 100 000 деген адам сизди көрүп атат. Анан алардын арасында баягы билимдүү үлүмдүүлөрдөн тарта, улгайган ата-апаларыбыздан тарта, бешиктеги балага чейин, мектеп окуучуларына чейин бүгүнкү күндө интернет барактарын өзгөчө акмалап калбадыбы? Анан демек сизге артылган жоопкерчилик дагы жогору экен да. Ар бир нерсени жасап, жүктөрдү аны бир жети өлчөп, бир кесип, ойлонуп дегенде иш кылсаңыз керек. Ооба, туура айтасыз. Блогер болгондугубузга байланыштуу баягы көптөгөн адамдар көрөт эмеспи? Анан
айтор алардын ичинде ошо ар кандай кесиптин ээлери бар, ошол эле доктурлар, мугалимдер, үйдөгү кожойкеден баштап жанагындай актер, жылдыздарга чейин бар болот. Анан анысы кандай баягы бир нерсе айтаарда сөзсүз түрдө ошол ойлонуп туруп айтыш керек. Анткени бирөө туура эмес кабыл алат, бирөө туура кабыл алат дегендей айтор жоопкерчилиги дагы бар. Муну менен катар азыркы учурда өзгөчө маалыматтык согуш десек дагы болот. Аябагандай күчтүү жүрүп жаткан учур, маалыматы шамалдын ылдамдыгындай тез тарап жаткан учур, адамдар баягы кайсыл маалыматы туура так эместигин дагы ылгоо бүгүнкү учурда кыйынчылыкка бир кептелди десек болот. Анан баягы келиндик кызмат, айылдагы жашоо, түйшүк, бала багуу мунун баары менен биргеликте интернет тармагын алып кетүү дагы бир аз кыйынчылык жаратпай койбосо керек. Бул суроодон улам сизди кайсыл жердин кызы, кайсыл жердин келини болосуз? Ушул тууралуу токтолуп өтпөйсүзбү? Негизи өзүм мамандын кызымын. Бул жакта эле Ак Суу районунда жана дагы Жети Көз районунда Кабак айылынын келини болом. Үйдөгү тиричилик менен блогерликти баягы эр шаркка кылып алып кетиш бул дагы бир чоң жумуш десем болот. Анткени үйдөн мисалы бир оокатты жасасаң экинчиси кайра эле чыга берет, баягы жасай берсең аркасынан чыга берет да. Анан ошол эле жумуш менен блогерликтин дагы өзүнчө бир түйшүгү көп. Ошол экөөнү айкалыштырып баягы чогуу алып кетиш бул дагы бир жумуш, чоң жумуш десем болот. Ошону мындай туура алып кеткенин дагы билиш керек деп айтсам болот. Жакшы. Баягы кыйын журт, тууган урук, ошол эле жолдошуңуз тараптан дагы бир каршылык көрсөтүшкөн жокпу? Себеп дегенде бизде өзгөчө кыргыздарда биздин менталитетибизде келиндин орду бир аз чектөөлөр менен толукталып келет эмеспи? Анан бул жагдайда сиздин абалыңыз кандай? Туура айтасыз. Негизи кыргыздардын менталитетинде мындай келин деген бул бир жумуш жасоочу адам катары элестетет экенбиз да. Бул биздин мындай акыл эсибизге, мээбизге сиңип калган сыяктуудай да. Бирок мен айтат элем мындай келин деген бул дагы бирөөнүн кызы, анын дагы бир кызыкчылыктары бар. Ошол эле башка үйдөн таптакыр бөтөн үй бүлөгө келип, ошол жака баягы сиңип кетишине ага да оор болот. Наоборот, ошону колдоп, коштоп турса, ал келинге баягы жеңилдиктер болот да. Анан кандайдыр бир кызыкчылыктары болсо, аны тескеринче колдош керек дейм. Албетте ал шарияттан баягы сырткары эмес болсо да. Анан менин кайын журтума тиешелүү боло турган болсо, сөзсүз түрдө менде дагы сөзсүз түрдө баягы каршылыктар болгон. Анткени үйдөгүлөр, апам, атамдар, жолдошум көп деле түшүнө берген эмес. Блогерлик эмне, ал кандай жыйынтыктарды алып келет. Айтор башында тартпай эле койсоң болмок, эл мынтип айтып атат, анан жолдоштор мынтип атат, анан эл тинтип атат деп эле ушуларды айтып келип атышты. Анан бирок өзүм акырындап аларга көндүрүп айтып, түшүндүрүп, баягы результаттарды көргөзүп атып, акырындан көндүрүп, азыр Кудайга шүгүр түшүнүп, жакшы тескеринче баягы идеяларды айтып, колдоп, коштоп калышты. Жеңдиңиз демек акыры, э? Ооба. Жакшы. Баягы интернет аркылуу бүгүнкү күндө киреше табуу мүмкүн болуп калбадыбы? Анан сиздин учуруңузда кандай? Сиз дагы өзүңүзгө бир киреше алып келген социалдык баракчага айландыра алдыңыз болуш керек. Ооба, негизи азыркы учурда онлайн тармак аябай өнүгүп келе жатыр. Мисалы мен өзүмдү айта турган болсом, азыр ошо рекламалардан табам. Анан дагы азыр ошо курс ачып аткан учурубуз. Буюрса ошо курстан дагы жакшы кирешелерге чыгабыз деген ойдобуз. Негизи блогер болбосун, деги эле үйдө отурган бардык эле айымдар негизи онлайн кирешеге чыга алышат. Мисалы айта турган болсок, рекламадан башка дагы подписчиги аз болсун, мейли ар кандай өнөрлөрү болсо, ошону онлайн эле баягы алып чыгып, ошо өнөрлөрүн сатып, ошол эле жанакы мындайча айтканда услуга деп коебуз го, ошолордун баардыгын тең ошо онлайн сатсак болот. Мен эле эмес, башка баардыгыбыз тең онлайндан кирешеге чыксак болот. Жакшы. Баягы атайын видео тартуу, монтаждоо боюнча окуп үйрөндүңүз беле же болбосо бул өзүңүздүн кызыгууңуздан улам эле келип чыккан нерсе? Негизи бир нерсени баштоодо ойлойт элем мындай, баштоодо билим алыш керек сөзсүз түрдө. Мен дагы бир кайсы бир тармактардан билим алганмын. Сөзүңүзгө аралчы, өзүңүз кесибиңиз боюнча кимсиз? Өзүм кесибим боюнча негизи баягы международный отношенияны бүтүрүп, анан экинчи кесибим бул мугалимдик кесипте азыркы учурда окуп жаткан учурум. Ал тармакта иштедиңизби же блогерлик тармак менен кетип калдыңызбы? Буюрса ал тармакты бүтүрсөк, буюрса азыр окуп жаткан учурум, бүтүрсөк ал тармакта дагы иштейбиз.
азыр блогерликти улантып тура алып атабыз. Ушу блогерликке келгенден бери 1 жыл ичинде эмне таптыңыз блогерликтен? Блогерликтен эң жакшысы баягы элдер тааный баштайт экен, көчөдө жүрсөң айтор жакшы баягы колдоолор болот экен, жакшы ушундай бир жүрөк жылытарлык сонун сөздөрдү каттар келет атат. Кирешелерге чыгып атабыз, айтор iPhone сыяктуу дагы ушундай сыяктуу бир жакшы буюмдарды алдым. Ошол Жакшы экен, жакшы көрсөткүчтөр болуп жатыптыр. Баягы эң көп көрүүбү топтой алган видеоңуз же болбосо сизди ушу блогерликке кадам таштооңузга түрткү болгон видео деп кайсыл видеоңузду эсептей аласыз? Эң эле баягы көп ахват алган видео бул деген баягы кулмак туурасында болгон. Бул камыр ачыткы көрсө ошо аябай суроотталап көп окшойт. Ошол видео 1.100.000 ашты буюрса. Андан кийинки эле видео ошо күмөндөрдүн видеосу болду, пародия кылып чыгаргам. Ошондо эле турап берсем болот. Турап берип өтсөңүз жакшы болмок. Биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө бир аз эфирибиз жандуураак болсун. Кичине кызыктуураак болсун. Албетте болот. Күмөндөрдү турап берип коеюн. Эмне эле жатканды ушунчалык жакшы көрөбүз билбейм. Бирөө ушунчалык жатып уктай береткен ошо. Жаткандан эмне чарчабайсыңарбы деп бирөө сураса айтат дейт. Чарчайм. Чарчаганда туруп ары бери басып эс алып кайра жатып алам деп айтат дейт. Саламатсыз, баракелде. Мындай дагы өнөрүңүз бар турабы демек. Ар кандай кылып мындай таланттарды ар кандай кылып чыгарып, баягы талантты жандырып келе атабыз буюрса. Баягы блог алып барууда дагы ошол эле тил, баягы сырткы келбет, харизма, баягы артисттик дагы бир өзгөчө бир ролду ойнойт да. Ошонун негизинде дагы контентти жакшы кылып жазуу толук мүмкүн болуш керек. Көрүү топтой алуу дагы мына ушундан көз каранды деп ойлойм да. Ооба, албетте ошолордун баардыгы тең биригип келип баягы элдин кызыгуусун жаратат экен. Чынында видеодо ар тараптуу болуш керек экен. Чынында баягы идея да болуш керек экен, харизма да болуш керек экен. Жанагындай монтаждагандар дагы туура билиш керек экен. Ошо туура айтасыз. Ошолордун баардыгы биригип келип баягы жакшы качественный видеолор ушундан чыгат экен да. Баягы бир тармак менен эле кетпестен баардык багытты өзүнө камтаганда дагы кызыктуу жана элге бир берүүчү бир маселелер түгөнбөсө керек. Ар кайсыл багытты алганда, ар кайсыл тармакты алганда, Ооба. Ошо апам дагы кичинекей чагыман үйрөтчү эле. Мындай бир эле багытта кете бербей, ар тараптуу бол, ар тарапта ар нерсени үйрөн деп. Байкап көр. Анан ар кандай курстарга да жибере берчү эле. Сен мондай болушуң керек, сен карачы тигини деп элечи. Айтор ошолордун баардыгы тең баягы таасирин тийгизди окшойт. Жакшы. Айыл эле гана эмес, бүгүнкү күндө ушу бүтүндөй эле кыргыз эли азын-олак болсо дагы сизди таанып, ошол эле Кара Кол шаарында дагы айылыңызда бир өзгөчө жакшы бир сезимдерди калтырып жатасыз. Анан мындай суроо бергим келип турат. Сиз учурда эмнеден мотивация аласыз? Эмнеден илхомуңуз келип, дагы видео тарткыңыз келип, контент жараткыңыз келет? Негизи мотивацияны мен айтат элем өзүмдөн алам. Анткени ойлойм, бир келген жашоодо биз деген каалаган жагыбызга, баргыбыз келгенге жакка барып, эс алып, жегибиз келгенди жеп, ичкибиз келгенди ичип, мындай өзүбүз мындай кыялдангандай жашоодо жашашыбыз керек да. Анан ошол максаттарымды ойлоп алып эле мен бул бир келген жашоомдо баягы текке кетирбей, эртеңки күнү баягы артты кылчайып караганда мындай өкүнүп калбагандай жашашым керек деп анан ошол ойлор эле айтор өзүмдү баягы аябай чарчап турсам деле, бир башкача болуп турсам деле ошол ойлор эле сүйрөй берет да. Ошол өзүмдөн ушундай ойлоруман мотивация алам. Жакшы. Баягы жумурткадан кыр издеп, ошол эле бөйрөктөн шыйрак чыгарган адамдарыбыз дагы жок эмес да. Сизди капа кылып, бир өзүнүн негативин айтып, терс комментарийди жазган адамдарга капа болосузбу? Негизи жок, капа болбойм. Анткени ар кандай адамдар болот. Кээ бирөө туура айтат, кээ бирөө туура эмес айтат. Кээ бирөө балким ичи көйүп айтышы мүмкүн. Аларга жөн эле мындай жылмайып гана коем. Эч кандай жаман сөз дагы айтпайм. Же болбосо таптакыр жаман сөз айтса, жөн эле блокировка кылып коем. Эгерде кээ бир адамдар бар мындай чындыкты айтышат да, мындай катуу тиет мага, бирок чындык нерсени айтып атат. Балким мен туура эмес жолго баратканда ошол жактан түздүп атышы мүмкүн. Эгерде туура нерсени айтып аткан болсо, мен аны баягы катуу өзүмө катуу тийсе деле туура кабыл алам дагы, ага тескеринче баягы ыраазычылыгымды билдирем да.
Жакшы, ошол эле баягы жакшы сөз жан эргитет деп коет эмеспи? Дагы жакшы сөз уккан сайын, жылуу сөз уккан сайын дагы жакшы нерселерди жасоого талпынып, умтулат экенбиз. Анан сизге дагы ушу бир төбөсү көрүнүп калган белгилүү инсандар жакшы бир билдирүүлөрдү калтырса керек, Аларды атай кетсек болобу бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө ошо тамашаучулар мага катталып атат, баягы алар менен дагы жакшы мамиледе болуп келатабыз. Анан блогерлер, Айтор жанакы Ак Журат, Айтургандар менен жакында жолугуп келдик, алар менен дагы. Айтор деңгээл жогорулаган сайын ошо деңгээли жогору адамдар менен дагы баягы жолугуп, баарлашып баштайт экенбиз чынында. Анан ошо ар кандай кээде ырчылар дагы лайктарды басып калышат, комментарий жазып калышат. Анан аябай көрүп сүйүнүп калам. Ошо жакшы. Баягы айыл ичинде дагы мага дагы үйрөтчү, мен дагы сага окшоп кирешеге чыккым келип жатат, же болбосо өзүмдүн өнөрүмдү элге ачып бергим келип атат дегендер көп болсо керек. Мына ушунун негизинде анан сиздин курсуңуз дагы старт алып жатса керек, менимче. Ал курста эмнелер камтыйт? Мына ушул туурасында токтолуп өтсөңүз. Чынында айылда негизи көпчүлүк айымдар айылда отурат эмеспи? Анан көп эле жазышат да, мен балдарым менен отурам, мага жардам берчи деп. Кээ бирөө акчалай да жардам сурашат мага. Балдарым менен отурам, анан кайын журтуман акча сурай албай атам, акча берип турчу дегендер болот. Бирок айтат элем, мен дагы ушу силердин абалыңардай эле, мен дагы үйдө отурам, кайненем, кайнатам менен отурам, балдарым бар менин дагы. Ошол эле учурда мен дагы акча таап атам, анан силер деле акча таап аласыңар дейт элем. Анан дагы ушундай суроо талаптар аябай көп келгендиктен ошо кандайдыр бир жардам болсун деп ошо курсту ачып атабыз. Атайын команда түзүп койгонбуз. Ал командабыз менен ошол курсту буюрса баштап, азыр кабыл алуу жүрүп жатат. Ал курста мисалы эмнелерди үйрөнүп алышат? Ошо өзүмдүн тажрыйбаман өткөн, өзүм жеткен ийгиликтердин баягы жолдорун көргөзүп бергим келип атат. Силер дагы ушундай кылсаңар болот деп. Ошо кантип подписчик көбөйтүш керек, Айтор болгон өзүм билгеним баардыгын тең төкпөй чачпай айтып берейин деп атам ушул курста. Ал жакта баягы команда болуп иштеп жатсаңыздар керек, же өзүңүз жалгыз эле ошонун баардыгын ишке ашырып колго алып жатасызбы? Жок, баягы жалгыз кандай айтат, жалгыз солдат мындай жалгыз дарак токой болбойт, ооба, туура айтасыз. Анысы кандай командабыз бар сөзсүз түрдө. Анткени жалгыз мен жетише албайт экенмин. Үйдөгү оокат менен курстагы аябай чоң жоопкерчилик экен, анан баягы чоң түйшүк экен ал дагы. Анысы кандай баягы командам дагы мага аябай чоң жардам берип атат. Азыр буюрса командада 4 киши иштеп атабыз. Ошол алардын да таасири чоң. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Буюрса ийгиликтүү болсун курсуңуз. Дагы уландысы болуп эле уланта бериңиз. Анан баягы сизге жарнамалар дагы көп келип түшөт болуш керек. Көп жарнамаларыңызды көрүп калабыз. Аны дагы тандоодо өзгөчө баягы акчасына эле эмес, ошонун бир чындап эле элге пайда алып келе тургандыгына да карап, анан жарнамалайт болушуңуз керек. Негизи эле эгерде сыр болбосо, бир айда канча ушу жарнама аркылуу, эмгегиңиз аркылуу бир эмгек акы таап жатасыз? Чынында ооба, жарнама аябай көп. Жада калса мени урушушат, мени чыгарып бербейсиң, качан чыгарасың деп. Чынында аябай директте, баягы WhatsApp'та толуп турат. Ал кечирип коюңуз, эртең чыгарып берейин, бүрсүгүн чыгарып берейин деп аларды алаксытам. Анан негизи кирешемди айта турган болсом, ал менин иштешиме жараша болот. Мисалы, кээде баягы үй оокаттан бошобой реклама чыгара албай калышы мүмкүн. Кээде баягы бошоп калып, бат-баттан чыгарып калышы мүмкүн. Ошентип отуруп баягы орто эсеп менен айта турганда бир 15-20нын тегерегинде болуп калат да. Ошол эң жакшы азаматсыз. Баягы үйдө эле отуруп, бала багып, келиндик кызматты кылып, андан сырткары дагы киреше табуу бул чоң жетишкендик. Буюрса бизди көрүп жаткан жалпы бала багуу өргүсүндөгү биздин айымдарыбыз сизден мотивация алып, алар дагы өз ишин баштап, сиздин курсуңузга катталып, өзүн өнүктүрсүн деген бир жакшы тилектерди айткым келип жатат. Рахмат. Анан бир күндө канча убакыт телефон кармайсыз? Эң кызык суроону атайынчы. Чынында телефон бетиме кадалып калган деп коеюн. Тамаша. Чынында телефон менен мен иш кылып аткандан кийин, ушу менен киреше таап аткандан кийин көпчүлүк учурда чынында телефон кармайм. Эми атам апамдардын, жолдошум көзүнчө телефон кармаганга чынында аракет кылам. Чай берип атканда мисалы телефонду алып коюп, бирок башка убакыттарда телефонду көп кармайм. Мисалы ошол үй оокат жасап жатканда деле телефонду коюп баягы аудио китептерди угам, акылмандардын сөздөрүн угам. Анан
негизи чында бир 80-90% ушу кетет болуш керек телефонго. Жакшы. Анда эмесе алдыдагы кыялыңыз тууралуу кыскача сөз болсун. Эмнени кыялданасыз? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Кыялым ойлойм мындай келечекте буюрса бир кыргыз элибизге мындай пайдам тийген, мындай акылман бир адам болсом, сүйүктүү жубай, баягы акылдуу эне, ушу балдарыма жакшы тарбия берип, анан да коомго дагы бир жакшы, бир акылдуу, бир салымымды кошуп, анан ошо коомго дагы баягы туура эмес менталитеттерди кичине түздөп, ошо эртеңки Кыргызстандын келечегине да кандайдыр бир салымымды кошсом деп тилектенем негизи. Анан дагы башка дагы кыял, пландарыбыз бар, буюрса аларды буюрса келечекте дагы көрө жатарбыз. Ушу коомдо болуп жаткан актуалдуу бир окуяларды, өзүңүздүн ой пикириңизди бөлүшүп, мындай болсо жакшы болот эле деген таризде бир бөлүшөсүзбү же азыр андан оолак карманып, бир өзүмдүн эле контентимди жаратып, элге жакшы позитивдүү маанай тартуулап жүрө берейин деген таризде кетип жатасызбы? Негизи чынын айта турган болсом, андайларды көп деле чыгарбайм. Бирок кээде болот, баягы көкүрөккө тийген кээ көйгөйлөр болот. Ошолорду баягы ушакка жеткенде мен стористерден гана айтып коем элге, чын эле ушундай да ойлойсуздарбы же мага эле ушундай сезилип атабы деп. Анан айтор ал жактан да чын эле элдер да колдоп коштуп атат, чындап эле ошондой деп. Анан балким бир аздан кийин айта баштайбызбы, билбейм, айтор азыр ал тараптан кичине мындай алысыракпыз. Азыр позитив гана тартуулап туралы дедик. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса катталуучуңуздун саны миллионго жетсин. Ошондо дагы биздин студиябызга келип, ушундай жагымдуу, кызыктуу, маанилүү маек куруп кетиңиз, Кудайым буюрса. Ал эми бизде конокто жаш, таланттуу, өнөрлүү блогер Нурайым Талантбекова болду. Биз эфирибизди улантабыз.